Барыңар көрүп турсуңар, бул табияттагыдай жашылды. Көрсөң Али Байкенин каналы сыйлайт турбайбың акынды. Болбосо журналисттер бар ондогон, макаласы бар томдогон. Мен Али Байкени кезинде только миллионерлерге кызыгат деп ойлогом. Көрсөң акындарга да кызыгып чакырып турат экен го. Ошентип жакшылыгын ушундай ашырып турат экен го. Ушунча Кыргызстандагы көйгөйлөр көзүңөргө көрүнбөйт абы. Эмнеге тигини айтпайсыңар, муну айтпайсыңар? Айтпайсыңарбы, силердин тилиңер менен айтылышы керек депчи. Негизи акын деп бул чоң титул. Эми сөзүңдүн эркин болгону, демек өзүңдүн эркин болгонуң. Абалтан акыны чындык айтканда, ак калпак кыргыз колдогун. Asmandan jamgır bolup töküldük biz. Alamga kalpakçan göründük biz. Çöp bulduk diritan davayı severgen. Bulutta yalan gezdi. Көбүнчө тайнемага кичинекей кезимде абдан көп ырларды үйрөттү. Мен ошо кичинекей кезден эле ырдап, айылда ырчы бала деп, анан бизде баягы музыкалык мектептер болгон жок, кыргыздарга тиешелүү. Музыкалык сабактар деле абдан профессионалдуу өтүлгөн жок ошо биз окуган учурлардачы. Анан ошо бир өзүмдүн жолумду таппай бир топ жылдар бою жүрдүм. Мен анан айтыш боюнча окудум Кытайда 3 жыл. Анан кийин баары бир деле өзүмдүн мекеним болгон ушу акындык өнөрдүн, айтуучулуктун эң бир чалкар көлү болгон Кыргыз Республикасына келип, окуумду жалгап, мына улуттук консерваторияда окуумду бүтүп, аяктап, Элмирбек Иманалиевдин шакирти болуп, анан акындыктын бир чоң жолуна түшүп баштап аткан кезибиз да. Азыр бошотсом кызыл тилимде, кой кичине дистанция менен сайрайын. Антпесең Олжобай Шакир Байкеме кошуна болуп калбайын. Мен атам кызыктырды негизи. Мен элдер кичинекей кезинде башка нерселер менен алек болуп ойноп аткан кезинде атам айтчы. Айтыштарды аябай отура калып, баар жапырт отура калып көрчүбүз да. Анда Ашыралы Айталиев, Замирбек Үсөнбаев, Эстебес Турсуналиев, эми баарыңыздар билесиздер, ушул акындардын баардыгы тең айтыштарын көрүп, кызыл чеке болуп, каткырып, ушундай эмоция менен көрүп атканын көрчүмүн да. Ал эмоциянын таасири мен үчүн демек маанилүү нерсе окшойт деп мен да аралашып көрүп, ошол баштан келе жатам. Бир кызыгуумдун арты ушундай акындыкка алып келди деп ойлойм. Анан бир ирет эми совет учурундагы билесиздер, ал азыркыдай цветной плазменный телевизорлор жок го. Төбөгө бир уруп коюп көрө турган телевизорлор го. Ашыралы Айталиев кара кол ботомдурду атса, карачы мону депчи. Муну колунан өпчү деп атканынан таң калып койгом да. Аябай жакшы көрөт экен, кызыгуусу күчкөн депчи. Бул болсо телевизордурду аткан кишинин колунан өбүш. Ой, жамай сагаң айтарым, менин чоң атам болгон чоң врач. Чоң апам болгон чоң врач. Ата-энем болот чоң врач. Ден соолукту сактоо бул үй бүлөбүздө чоң мурас. Кайсы акынды сурабаңыздар, баары эле манас айтып баштаган.
Мен дагы ошолордун биримин, мен дагы манас айтып, андан кийин комуз чертип өзүм болсо солокоймун. Атам болсо сен солокой кантип чертесиң деп анан айтып өзүм баягы атамды көрүп атып, чоң атамды көрүп атып, ошентип чоң атам дагы аябай өнөргө жакын киши эле, өзү доктур болгону менен дагы аябай кааданы салт билген киши эле, куш баккан мүнүшкөр, ушундай бир каадага жакын. Ошо атам да кээде тар чөйрөдө комузун алып чоң атам төгүп калчу эле жамактап. Эмнеде вырдап сайрайлы, өзүң менен чыккан соң бир эптештирейин жагдайды. Чоң атамды көрүп таасирленип, андан кийин айтыштарды көрүп, анан ошентип таасирдин арты менен Борборго келип, бул жерден устаттарга шакирт болуп, айтыш фондко келип, ошентип акындар менен аралашып кеттик. Ай Жамайкаң айтканыма көнөт белең. Доктур болсом мен сага керек белем. Мен чынында акушер болуп калсам, консультацияң алганы келет белең. Көрүнүп кеткенге келет белең. Доктур болсом роддомго көп өтмөкмүн. Кой коңдотпой буларды декретке жөнөтмөкмүн. Айтышта 4-5 кыз бар шорго бүткөн. Айтыштырбай жыл сайын ey төрөтмөкмүн. Айтыштырбай жыл сайын ey төрөтмөкмүн. Парылардан чаң чыкпайт-ку жарышпаса, Тукешевтан Жамайка кыз калышпаса, жардам сурап консультацияңа барбайт элем, жаңылып адашкандар барышпаса, жанынан түңүлгөндөр барышпаса. Тайным кошокчу, жамакчы, ырчы кемпир болгон. Анан биз кичинекей кезде ыр үйрөтчү да. Анан мен эрке болгон үчүн, жалгыз кыз болуп эрке болгон үчүн мен жаттачу эмесмин аны. Анан өлүң көрөйүн кара кыз, мен сага үйрөтпөйм болду. Бар кет десе, үйрөтпөсөңүз коюңуз өзүм эле чыгарып алам деп кураштырып бир ырдай берчүмүн да. Өзүм огон чыгарып алып. Анан ошондо бир данектери бар болсо керек. Алдың аргаң алып келди күйөө балаң, айтыштан кандырчы деп талгагыңды, айтыштан кандырып ал деп талгагыңды. Амантай Кутманалиев агайлар, сен бизге дайым эле келесиң, бизге жөн адам келбейт, кел ырдап көр деп анан ырдатып көрүшүп. Болот Назаров деген агабыз менен айтышып көргөн биринчи. Ошо 4 сап айтып, ошондон эле айткан, сенде бир нерсе бар экен, муну өнүктүрүш керек, өстүрүш керек деп анан ошондон улам дилгирленип, кичине аракет кылып, бир жолу сахнага чыгып, даамын татып, ошондон кийин кызыгып, бул чөйрөгө аралашып калдым. Мына балам Саякбай деген ата болот, чоң манас залкар ата болгон. Буюрса, сен дагы келечекте чоң манасчы акын бол, бом. Негизи аял затын коргоо, мен ошо өзүмдүн жеке позициям катары көрөм. Себеп дегенде акыркы учурларда аял затына болгон кордоо мамилеси, аял затын төмөн кемсинтүү аябай күч алып кетти да. Мурда деле болгондур балким, бирок мынчалык коомго чыкпаса керек. Азыр ошо коомго жарыяланып, кичинекей өсүп жетилип келаткан өспүрүмдөрдүн психологиясына доо кетирип атканы өкүндүрөт. Мисалы үчүн мага аябай катуу таасир бергени былтыр жайларда аябай мындай соц тармактарда аябай катуу талкуу болду го. Өз атасы зордуктаган 13 жашар кыздын арманы. 13 жашар кыз. Ага эми өзүнүн энесин күнөөлөп атат да. Эми энеси дайыма кызын калкалап, кучактап жүрө албайт да, ал деле оокат кылат. Балким ошо төрөгөнү роддомго жатканда анан кийин атасы зордуктаптыр деп айтылып атат да. Эми мындай жоопкерчиликти ошо ата дагы сезиш керек да.
Жашырып эмне кыламын, жаман дейм да жакпаса. Жакшырлар чыкмак оозумдан, алар жаздыкты сүйүп жатпаса. Жакшы кептен айтмакмын, гендеримди казбаса, жерлеримди сатпаса, тендеримди сактаса. Токсон бала соо жүрмөк, эже тоң жүрөк эрлер атпаса. Жаман дебей манасты, майдаланып бузулду, урпактары балдары. Мырзаларга бул күнү мен элең эмес, Манастын эже таарынып жатат арбагы. Мага телефон чалышып, үйгө чейин коркутуп келгендер болгон. Сенде эмне ата жокпу? Сенде эмне ага жокпу? Эмне эрге тийбейсиңби? Балалуу болбойсуңбу? Ошондо көрөбүз деген сыяктуучу. Сен эмнеге антип айтасың деп. Бирок ошол эле учурда ал айтышты туура жагынан кабыл алгандар болгон да. Мен ушундай эркин ырдагым келет, баарын ырдагым келет. Бирок бизди көзөмөлдөп мындай ырдагыла, тиңдей ырдагыла деген эч ким жок. Бирок биз менин 87-жылкымын, 82-нчи ушул курак поколение деп отурузчу. Бул адамдар өтө чайналган адамдар да, себеби булар ата энеси бар туруп, бирок жетим калган поколение да буларчы. Себеби ошол учурларды билесиздер, будуңчаң учур. Биз да кандайдыр бир рамка менен чоңойгон адамдарбыз да. Мен бир айтышым бар. Касым-Жомарт Токаев бизде Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда ушундай болуп аткан учурда канча бир ок-дарыны Тажикстанга бергени маалым болот да. Анан акын менен айтышып отурсам, ушундай күйүтүбүз калды, асылбай, жашыр айтайынчы жашырбай депчи. Казак акынга айтып атам да, силер Тажикстанга ушундай октар бериптирсиңер дейт, октарыңар осечка болсун атылбай деп ушинтип айтып атсам, кечээки Советтер Союзунун шорпосун аябай каныгып ичип калган, ошонун тарбиясын көрүп калган адамдар деп маңдайга отуруп, болбосо ошолор калыс болуп көзөмөлдөп аткан адамдар да бир жиним келди да. Ошол адамдар баа берген да жок, ошогочу тескерисинче эме кылды да. Бирок мындай нерселер айтыла турчу маселе да. Бүгүнкү күндө акындын орду деп сиздер сурап атасыздар го. Акындын орду аябай маанилүү, жана анча нерселерге айтылып келип, Бухар жыраунун жанында, Абылайдын жанында Бухар жырауы советник, насаатчы болуп жүргөн. Кечээ эле Ормон хан бар го, биздин Ормон Опуза. Анын жанында Калыгул Олия, ушул инсандар насаатчы болуп, советник болуп жүрүшкөн. Жана ошондой эле Арстанбек Буйлаш уулу дагы бийлердин, бектердин арасында бир нече жолу акыл насаатчы болуп жүргөндүгү тарыхта айтылат да. Анан бүгүнкү күндө эле ушундай бир рамкага салгысы келген өйдөкү жактагы мууну бар да. Мен атамдын ушундай, өзүм атам ошол доордун инсаны. Бирок ушинтип алып калат да, биздин поколение кетмейин, бу Кыргызстан оңолбойт деген сыяктуучу. Биздин саясатчылардын арасынан бирөө Кыргызстан Россиянын курамына кошулуш керек деп айтып чыгып атат. Чоң дүрбөлөң жаратты да, жини кайнады да. Ушундай мекенин сүйгөн адамдар бар да, жини кайнады. Мен ушундай ызырынып ушинтип отурам. Анан өзүм туугандарымдын арасынан бирөө, сиз кандайсыз бул ойго депчи, аябай эмоцияң ушинтип күч алып атат. Десем, кошулуш керек дейт да. Ошол жерден бир чоочун адам болсо баса калып ушундай бир канжалап сабагым келди да. Өзүм тууган болгон үчүн ичиме каттым да. Ушундай ойлонгон адамдар бар экен. Мындай кыргыз деген сөзчү, улут деген сөз мындай. Бир чегип түтөтүп жок кылып койчу тамеки сыяктуу кабыл алгандар бар да. Бир жвачка сыяктуу чайнап түкүрүп кое турчу кабыл алган инсандар бар экен да. Андай эмес. Менин үмүтүм аябай жакшы.
үмүтүм эртеңки Кыргызстандын келечеги боюнча. Аман болсун кыргызым, өмүрү сүнсүн байма-бай. Мен ошого тилектеш, мен ошогодой жүрөктөш. Антпесе бизде күн өтпөс. Мен билем бардыгын, каякта эмне болуп атканын. Бирок ачык айтпайм. Айткым келбейт. Себеби ал үчүн бир адамдын аттарын атоого туура келет. Алардын аттарын атай турган болсок, эртең менин жашоомо минус. Сөзсүз түрдө пенделик кылабыз. Бирок ага чейин эле пенделик кылбашыбыз керек болчу бизчи. Мынан алыскы жерге какшалдан атанын наркы сакталган 100 миңдеген элдербиз биз Жүсүп Мамай менен мактанган. Албан сүйү табылат ал жакта ар бир баштардан. Biz bolsam aşıp geldik çinele, aşu taşlardan. Karaçın akkalpak Kırgız'den beri vazır akım olduk takşalgan. Buyursa kılımlar boyu ulansın Kırgız'dın ulu öneri, uşu kalkakındardan baştalgan. Айтышып жатканда ошол ырылар бир чыгарма сыяктуу болуш керек да. Анын башталышы бар, өнүгүп өскөн, кульминациясына жеткен учурлар бар. Анан жакшынакай ак тилек менен ырылардын, айтыштардын баары ак тилек менен аяктап жатат да. Бул акындар кантип даярданат? Акындар биринчи ошо болуп аткан окуяга, ошол өткөрүлүп аткан иш-чаралардын баарысын акын баягы ошондон маалымат алат, анын жан дүйнөсүнө, көкүрөгүнө уялатып, андан кийин баягы улуттун максаты, келечектин мүдөөсү, ошолорду жуурулуштуруп, анан баягы ырды кайра элге берет да. Элден маалымат алып, кайра ошолорду элге тартуулайт. Эми даярданганда төкмө акын ар дайым даяр болуш керек. Уктатып ордунан тургузуп ырдатса дагы ошо элдин мүдөөсүн, келечек жөнүндө, ийгилик жөнүндө ырдаш керек дайым. Елдің есебінен байған бар, бюджетке сала верді, арам қолды. Ақыры елді толқып, ел ташыды. Ақ үйді өрт болды, шамал болды. Бұйыл қандай жыл болды, мен білбеймін, бірақ тажы киген барына жаман болдың. Болгон чектөлөр. Бирок ал кандай чектөө? Мындай кеңеш иретинде айткандар болгон. Муну айтпай эле койсоңор жакшы болмок деп мынтип айткандар болгон. Жеке мен өзүм көргөм. Бирок эми акын аны кабыл алабы, кабыл албайбы өзүнөн, кээде айткан күндө деле ырдап ийген акындар болгон. Кээде мынтип кээде чектөө деп айта албайм, бирок кээде мындай эл аралык айтыштарда, казак-кыргыз айтышында бизде калыстар топтоп алып, акындар эми бул республикалык айтыш эмес. Бул казак-кыргыз айтышы. Эл аралык бизди бүтүндөй бир коом, казактар да көрөт, кыргыздар да көрөт. Айтышкыла, тийишкиле, чымчылашкыла, бирок мындай бийик деңгээлде. Мындай орустар айтканда остроумный кылып айтышкыла. Мындай жеңил-желпиге өтпөгүлө деген бир эмелер болгон да, кеңештери, багыттар болгон. Баягы чындыкты адамдын баары эле билет азыркы заманда. Ошонун баарын эле айта берсең, мындай айтуу керек да, бирок акындык тил менен айтуу керек. Козгогум келбеген темалар абдан көп. Эми баягы бизде ошондой да. Жана бир кыргызда абдан жакшы сөз бар. Бай билгенди кул билет, айтайын десе эрки жок дегенчи. Ушул макал ар дайым ар доордо алсыз элдерди коштоп келет. Албетте бушайман, менде абдан көп болот андай бушайман болгон учурлар. Айта албаган нерселер башка жактан чыгат. 40 үйдөн бир кызды бак кордоп, күйөөсү сабап болуп аткан жокпу? Болуп атат да.
макалдарды өзгөртүшүбүз керек кичине. Кыргызга 40 үйдөн, кызга 40 үйдөн сүйүү керек деп айтышыбыз керек. Дал ошонун сыңары бизде байыркы баалуулуктун өзөк тунуктуктугунун жакшы жактары бар. Ала албай атабыз да. Естүү ырдан ырдачы эже элге тарап кетпесин эфирдин баары санарип. Ошол чалды айтасың эже, даратты бузган сөздөрдү давай не будем говорить. Бирок мен ал нерсени айтаардан мурун жолдошум менен кеңешем да. Ушул көйгөйдү айтсам кандай болот депчи. Анан ал мага залакасы тийип калбасын деп, ал өзү ошол анча мынча саясатка аралашпай жүрөт да, анан мага залакасы тийип калбасын. Балким муну башка остор эле айтсынчы, башка адамдар айтсынчы деп айтат, же болбосо мейли айтсаң, өзүң көр, өзүңө туура келсе айт деп. Ушундай кеңешүү болот да. Кээде ага кеңешпей эле өзүм ошо сахнадан ошол ой келип калып, ошол идея келип калып, ошону эстеп кетсем, өзүм деле ойлонуп, эгер туура көрсөм айта берем да. Бирок көпчүлүк учурда балдарымдын келечеги үчүн бир аз кооптонуп калдым. Себеп дегенде эми заман кандай болот ким билет, эртең балдарым чоңоюп, ошо сенин апаң айткан деп мындай залакасын көрүп калбаса экен деп ойлонуп, бир аз таразага салып дегендейчи. Анализдеп, жанагы жет өлчөп бир кесип, анан айтканга туура келет. Турмушка чыккандан кийин дагы бир аз мындай кайын журт деген бар, мындай эме болуп калат экенсиң да. Тартынып, тилиң кичине кыскарып дегендей, бирок кайненем да кайнатам дагы мындай колдоп, баталарын берип турушат. Сен чык, кырдашың керексиң, бул сенин кесибиң, өнөрүң депчи. Ошол учурда деле бир аз кооптонуп, жанагы айткандай эле жет өлчөп бир кесип, ошо жакындарыма залакасы тийип калбайбы, мен тилимен ошолорго мындай зыян тийгизип албаймынбы деген сыяктуу кылып, анан ойлонуп туруп айтам да. Сахнадагы айтышып аткан учур менен сахнадан түшкөндөгү эки башка жашоо да. Сахнадан бирин бири жаман көрүп, аябай ошо сиз айткандай чукулап ырдаган күнү дагы аркасынан кучакташып түшкөндөр болот да. Бул эми акындардын табиятынан болуш керек. Мисалы үчүн азыр кыздар көбөйүп калбадыбы? Кыздарга деле сахнадан аябай эле арзуусун айтып, сүйүүсүн айтып, ушундай ошол жерден үйлөнүп алчудай болуп ырдаган жигиттерибиз сахнадан түшкөндөн кийин аны карабай эле кетиши мүмкүн да. Анан элдер мындай түз кабыл алып алышат экен да. Сен баланча сага сүйүүсүн айтпады беле? Не жакшы эле жүрөсүңөрбү депчи. Мындай чындай кабыл алып алат экен да. Бирок эки башка да такыр жашоосучу. Кыздарды 40 үйдөн тыюу делет. Кыйыр сөз төркүнүн туюу керек. Тыюуну кыюу деп түшүнөбүз. Кыздарды 40 үйдөн сүйүү керек. Пайдалуу фазилет билүү керек. Пайдубал аялзат тирүү белек. Пайгамбар Фатиманы карагандай, панардай жылмайып күлүү керек. Кыздарды 40 үйдөн сүйүү керек. Кыйкырбай сабабай жүрүү керек. Үйүндө кадыры жок кыздарыңдын үмүтү тепселерин билүү керек. Кыйыр сөз маанисин туюу керек. Кыздарды 40 үйдөн угуу керек. Сүзмөдөй айчырай тили ширин, сүйүлгөн аялзат сулуу келет. Сүйүлгөн аялзат сулуу келет. Сүйүүдөн бейишти куруу керек. Барсбек манастар байыр алып, баатырлар сүйүүдөн улуу белек. Жыпары эненин жылуу келек. Жытына жылынып туруу керек. Кыздарың бактылуу эне болсун, 40 үйдөн тыйганды тыюу керек. Кыргызым кыз сүйгөн өлкө болсун, 40 үйдөн кыздарды сүйүү керек. Biz jokpuz attың, biz jokpuz attың, biz jokpuz attың bir gana. Daraktар тура ыргала. Hey 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 hey.
тойдун башталышында ушул үйүндү ачып алабыз байке. Анан экинчи четинен бул чыгарма Сүйүнбай Эралиев атабыздын калемине таандык. Onu өзүм жазып ушинтип ырдап жүрөм. Мен ачык айтайын, чындап кирешем тойдон. Чыныгы нукура кыргызча алып барган, адептүү сонун алып барган тамада керек десе эле мени сунуштайт көпчүлүгүчү. Анан экинчи жагы тойго тамада алып кылам. Андан кийинкиси болсо Кубат Тукешев экөөбүздүн азыр төкмөлүгүбүз, анан дагы жар чакыруубуз бар да. Анан бул кезинде кээ бир акындар дагы айтып жүрөт да, тойдордайсыңар депчи. Туура тойдордо атабыз. Анан жар айтасыңар да деп да. Амандык сурап калкыман, акындар келди таңшыган. Ак тойун берүү эки жаш, ак бата жыйнап жалпыңан. Эки жак турат табышып, эки жаштын артынан. Жалгыз токой балабы, куралат дайыр тамчыдан. Көйгөлүп турган эки жаш, көңүлү күндөй жаркыган. Көпчүлүк бата беришсин жаштар, көп бала келсин эй артыңан. Чакырды биздей төкмөсүн, тойдо бар айтар көп сөзүн. Сыйлашып жашап эки жаш, сыноолорго чөкпөсүн. Жашоо деген ар кандай жамандын көзүң өтпөсүн. Бүгүнкү тиккен чырпыгың чынар болуп көктөсүн. Пендесине Кудайым неримен кантип төкпөсүн. Жарыгы күндөн өссө да жаштар сүйүңөр такыр өчпөсүн. Жар айтылган эми мунун тарыхынан мугада келели да өзүнчөчү. Жар деген термин бизге кийинки учурда эле кирди. Өзү ушундай сөз бар беле жок беле аны тилчилер тактап чыгышсын, бирок менин билишимче ушундай. Бирок кезинде балбандардын чыгышында баланча деген балбан бар, буга түшкөнгөн арман бар. Мунун көкүрөгү букадай, билектериң ушундай, моюнун карасаң тим эле, муну менен алып уруша тургандай ким эле, мунун баатырлардай сүрү бар. Муну менен алып урушкан адамдын бирдеме ушундай көркөмдөп туруп баланча акынды чыгарат. Тигинче акындан болсо, ой, сеники болсо анча эмес, биздикин болсо карачы, бул болсо баланча деген уруудан баланча баатырдын баласы. Мунун урушканда баланчанын белин сындырган, баланчанын колун сындырган деп туруп, ал өзүнүкүн айтат. Ошентип туруп анан жар чакырганда акындар башташкан ошентип. Менин кирешим жана 2-3 күн мурун Инстаграмдан көрүп калдым эле, кайсы банкты колдоносуң десем, ушу банк депчи. Менин кирешим жолдош. Биздин айлыгыбыз аз, бирок ошого да шүгүр, эми бара көбөйөт болуш керек. Анча мынча убактым болсо тойлорго чыгып калам. Бирок мындай ошол акча табышым керек эле, тойлорго иштешим керек эле деп башоту менен кирип кетпейм да. Негизи тойдордоган башка, айтышта башка, кээде чакан чөйрөгөрдөгөн башка да негизи. Мен бир жолу эң биринчи бир тойго чыкканда аябай кап болгом да. Урдап атам, төгүп атам, тердеп, тимеле кара тер кеткен эч ким деле укпайт да. Уккан деле киши жок меничи. Анан өзүм кыжалаттым, өзүм биринчи жолу чыгып атсам, эч ким деле кол чапкан деле киши жок магачы. Анан аябай кап болуп экинчи тойго чыкпайм дегем. Чыкпайм деп кадимкидей эмес, депрессия болгом да анан. Албетте эми акындардын баарын эле жанбагыс ушу тойдон негизгиси тойдон болуш керек. Акындардын көбү анткени тойго көбүрөөк ырдайбыз. Илгери аталарыбыз деле тойдо ырдаган. Ошол эле биздин улуу статтар Токтогул, Калык, Барпы, Жеңичок аталарыбыз деле тойдо ырдаган. Ал тургай Ашырал Айталиев атабыздын сөзү бар. Дастаркондун чети бул акындын мектеби дейт. Кээде ошол жерден дагы, мындай үйлөрдөн дагы, кээде тойдон дагы бизди мындай тойго чыгып калган акын деп деле кээде жаман көрөт да. Жок, тескерисинче ошол жерден ырдап такшалат. Кээде тойдон ырдап биз элдин дагы тилин тапканга үйрөндүк да, тойдо ырдап. Анткени ар кандай эл бар да, мындай ырдасам өтөт экен. Бул өзүнчө бир практика да биздечи. Анткени биз ошоктон төгөбүз. Албетте эми ар кандай бир тойдо эле ырдай бергенде болбойт. Чоң сахнада ар кандай аудитория бар. Бирок тойдон да ырдап такшалдык кээде. Төгүп атып, могун көрүп атып, абалды төгүп атыпчы.
Бул кадимкидей мээге, кадимкидей өнөргө болгон бир мындай эме түрткү берет экен. Senin murdu başın kumganday, make bir kulağına bir nanday. Ey kulağımdanday görünse bu kuvvetli kuday urganday. Anda başkan aytayın, senin arıktığın ırgayday, altı sanın ırgayday. Menin karanım bayke daluşul kalıp kele salı ve kuyganday. Make men seni sınavırdadım, aytıştın inim buydalbay. Azamat ey jigit ekensin, oşol alam büt sağa sıyganday. Элмирбек Иманалиев агайыбыз айтчу да, ким менен чыксаң дагы өнөгүңдү сүй депчи. Ал кандай акын болот, сен начар акын болобу, жаңы чыгып аткан акын болобу, устатың болобу, мындай жакшы көр дейт да анычы. Ошо жакшы көрүп бири-бириңерге жакшы көрүү энергиясын берип айтышсаңар, ошол айтышыңар жакшы чыгат дечи да. Анан жаман көрүп жүргөн киши менен чогуп, ушу менен айтышпай эле койсом болмок десең, уже мээңде тескери информация мындай установка болуп калды. Ошо менен айтышымдын баардыгы өлөт дечи да. Чындап эле ошондой болот. Ким кандай жүк болсо дагы ошого мындай жакшы көрүү менен тамашаласаң дагы мындай кемчилигин айтсаң дагы мындай жакшы көрүү сезим менен айтсаң айтышың жакшы чыгат да. Ustatım testi ergezden telçigen, tuğarma bulu önördü, tuğan baydın erçigen, 15'in doğan çıgarı, ustatım aramal algan selkiden, aldı da jirgen nasılsız, aytkandan arkı verkiden, adamdın jarık nurusuz, zamandın tokto kulusuz, maksatın elden bölbögön, manastın narktın ulusuz, bul bolor jaştarga, ustatım bay tereksiz torusuz. Maldarım çok dep keyibim, Akmat mal saraydı buğulgan. Baldarım var min şükür, timele batirim için çuğulgan. Akça mansap düğünüm çok, argimder içten göz artkan. Şakirtler arbın, min şükür oy, min tip şanesi kımbat, ey söz aytkan. Bizde men turgay мышык ыйлагыдай тагдырда Кыргызстанда ушунчалык зор эгемендик бар. Кыргыз коому азыр бири-бирин сүйбөйт. Ар бир адам өзүнчө топ болуп алган, ошол топтун жаркын жылдызы болгусу келет. Мисалы, ар бир мисалы билесиздер го. Мисалы жана шерине дегендер бар, мисалы биздечи. Мисалы секталар бар. Дагы кандай? Мисалы жердештер бар. Бизде ушундай майда топторго бөлүнүп кеткен кыргыз. Эгемендүүлүк жөнүндө мындай чоңураак дүйнөлүк атаандаштыкка түшө турган бизде азыр аң сезим калыптана элек да. Дүйнөлүк мындай дүйнөлүк адамзаттык мамлекет менен мамлекеттердин арасында атаандаштыкка түшкөнгө акыл эс ой кыялдар да калыптана элек да азыр. Кыргыз бириккен жок. Биригиш үчүн адам эмнеге биригет мисалы? Эки бир тууган дагы бир киндиктен өнүп өссө дагы анын ой максаты бирикпесе эч качан бирикпейт. Кыргыздын азыр ой максаты бириге элек. Улуу максаттарды түшүнө элек көбүнчө кыргыздарчы. Эгемендүүлүк жөнүндө көп кыргыз ойлонбойт. Эл мага Кудай сезилет, elimdi görsem çın eleng elcirep жүрөк ezilет. Kan çümüt bar alısta da garrekter garap teşilet.
той күткөнү келсин кыргыздын ай бакыткаң ей толсун мекениң ай кыргызым алп манас менени чыңгыздын ак караны бөлүп айткан, болоор нерсени көрүп айткан, куюлуштуруп төгүп айткан адамды акын дейт го дейм. Негизин акын деген бизде импровизатор деп коет го. Ошо импровизатордун эле сөз жүзүндө көркөмдөй алган инсанды акын деп. Бул акындыкты кыргыз элине Кудайдын бир берген касиети, Кудайдын берген бактысы деп айтсак туура болот. Караңгылыктан suurup чыккан, айтат го, караңгыда көз тапкан, кыйчалышта сөз тапкан, ошо бир сөзмөр, бир агартуучу деп дагы айтсак болот го. Ошол эки сапыры болсо дагы ошол менен коомду ээрчите турган, бир үлгү боло турган инсан.